Бүгүнкү күндө Бишкек жэбинде жана ГЭСтерде оңдоо иштери аяктап бүтүп калды. Бул жерде Токтогул ГЭСинде 1, 3 жана 2 агрегат реконструкцияда, Крупсай ГЭСинде 1, 3, 4 агрегат бүттү, аткарылып, Шамалды Сай ГЭСинде бүттү, Ташкөмүр ГЭСинде бүттү, Үч Курган ГЭСинде 30 сентябрда бүтөт. Азыр 90%ке жетип калды. Камбарата ГЭС 1 кезектеги ремонттору өттү, ал дагы 100%ке бүттү. Бишкек жэбинде катыл агрегат номер 23, бул 31 ноябрда бүтөт. Бул резервный катыл агрегат. 04-500 киловатт тармактарынын капиталдык жана учурдагы оңдоолорго быйылкы жылы 805 миллион сом каралган, анын 692 миллион 900 аткарылды. Бул 86,1%. 1 ноябрга чейин калганын бүтүрөбүз.